1 жылдан кийин. Салам, Макс. Сага маалыматтык фастфудтун эмне кереги бар? Ооба, Макс, бул күлкүлүү. Макс, бул албетте күлкүлүү. Бирок фастфуд кандайча адамдын организмине жана мээсине терс таасир тийгизери туурасында кыскача маалымат. Фастфуд даам берчү кошулмалары аркылуу көнүп калууга алып келет. Адам улам барган сайын бургерлер менен шаурмаларды көп жегиси келе баштайт. Фастфуд адамдын салмагына таасир берери жалпыга белгилүү. Бул гана эмес, ошондой эле адамдын мээсине, гормондоруна жана башка организмдеги татаал химиялык, биологиялык процесстерге да зыянын тийгизет. Ушул сыяктуу эле көнүп алуу процессине маалыматтык фастфуд да алып келет. Кыска, тез маалымат, күлкүлүү видеолор, алар менин көнүп калышына алып келет. Адам андан чоң маалыматты кабыл ала албай калат. Акыркы жолу качан узун макала окудуңар эле? Посттун алдында сүрөтү жок макалаларды окугансыңарбы? Адам узак жана олуттуу маалыматка көңүл коюу жөндөмүнөн ажырайт. Ушундай жол менен адам аналитикалык жөндөмдөрүн жоготуп, кыска маалыматты гана кабыл алып, баш сөздөрү аркылуу гана жыйынтык чыгарып калат. Мунун баарын фастфуд сыяктуу эле туура башкарса болот. Бүгүнкү күндө денебизди чың кармаш үчүн биз фитнес залдарга барып, диета кармайбыз. Бул учурларда кээде бургер жеп коюу деле анча коркунучтуу эмес. Ушул сыяктуу эле чоң китептерди, макалаларды окуп биз мээбизди машыктырсак болот. Кээде маалыматтык орозо кармап коюу да керек. Айрым учурларда 1-2 твит же YouTube'дан видео көрүп койсо болот. Сен интернетте көп отурасыңбы? Анда эмесе, сабактын өзүнө өтөлү.